Спорт бул ден соолукту чыңдоого, көңүл ачууга жана биримдикти бекемдөөгө жардам берген маанилүү ишмердик. Спорттун түрлөрүнүн бири бул футбол жана дзюдо болсо, бүгүнкү чыгарылышыбыздын каармандары бир тууган ага-инилер. Бири футболчу болсо, бири болсо дзюдочу. Салам, менин атым Жаналиев Исхак. Мен 10 жашка чыктым. Мен дзюдо деген спортко барам. Сема Кембридж деген скулда окуйм. Азыр бизде наука сабагы өтүп жатат. Okay, yeah? Okay again. Okay. Don't, especially those are in front. Максат коюп, ага жетүү бул жөн гана тилек эмес. Бул талыкпас эмгек, чыдамкайлык жана өзүнө болгон ишенимдин жыйынтыгы. Yes, this is the satellite. How do you know this is the satellite? Because it's helping her. As a student, Жаналиев Исхак жоопкерчиликтүү, тырышчак жана жигердүү окуучу. Мен аны бир нече жылдан бери окутуп келем. Жана ошол убакыт ичинде ал өзүнүн жакшы сапаттары менен айырмаланып келет. Ал өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так жана өз убагында аткарат. Исхак билим алууга олуттуу мамиле кылат. Айрыкча ал дзюдо спортуна болгон кызыгуусу менен башка окуучуларга үлгү боло алат. Ал спорт менен үзгүлтүксүз машыгып, мелдештерге катышып, ийгиликтерге жетишип жүрөт. athletic student like this. How many planets? We have 9 planets? Guys, look at here because she asked the same question. Here, at this map here. I'm older than most of your fathers here, right? You know that? Here there are names of the countries here on the map, so we would find that it's like Is I in Tropic of Cancer or which one? Which one? fifth question D. 5D. Yes. Ариет футболду абдан жакшы көрөт. Ал кичинекей кезинен бери топ теп, кыялында чоң футболчу болууну самап жүрчү. Ар күнү мектептен келгенден кийин ал бош убактысын машыгууга арнайт. Анын максаты мыкты чабуулчу болуу, өз командасын жеңишке жеткирүү. Мен Жаналиев Ариет, мен 12 жаштамын. Мен Сема Кембридж мектебинде окуйм. Азыр бизде география сабагы өтүп жатат. Өзүм айтып берсем, мен жакшы көргөн сабактарым география, английский, математика. Мектептен кийин мен футболго барам. Азыр айткан сөздөрүмдү мен англис тилде айтып берейин. I'm Жаналиев Ариет. I'm studying at Sema Cambridge School. I'm 12 years old. My hobby is football. I have been Ariet Janaliev's. Мен Ариет Жаналиевдин мугалими болуп 3 жылга жакын убакыттан бери иштеп келем. Бул убакыт ичинде мен ага маалыматтык коммуникациялык технологиялар сабагынан билим берип келем. Жана ошол эле учурда анын класс жетекчиси болом. Ариет абдан активдүү окуучу. Ал билим берүү тармагында гана эмес, мектеп ичиндеги ар кандай иш-чараларга да жигердүү катышып келет. Анын дене тарбия сабагына болгон кызыгуусу жогору. Математика менен да жакшы алектенет деп ойлойм. Ал эми маалыматтык коммуникациялык технологиялар сабагына өзгөчө кызыгуу менен мамиле кылат. Программалоо боюнча өзгөчө жөндөмү бар. Эки уул, эки кыздын атасыбыз, Кудайга шүгүр. Балдарыбыз Кудайга шүгүр
жакшы уул кыздардын катарын толуктап, акыл эстүү кыздардын катарын толуктап бүгүнкү күндө жакшы өсүп келе атышат. Ошолорго да биз өзүбүздүн колдон келген салымыбызды берип, эми жакшы мектептерде окутуп, жакшы билим берип, жакшы тарбия берип, ушу келечекте мамлекетибизге, эл жерибизге салым кошкон мыкты уул кыздардан болсун деп чоңойто атабыз бүгүнкү күндө. Ал эми балдардын өзгөчөлүктөрүн айта турган болсок, ар бир баланын өзүнүн кыялы бар. Исхак өзү мен жаш кезинен ушул спортко кызыгып, спорт тармагында аздыр көп бир кичине мээнет кылып жүргөнбүз. Ошол себептенби жаш кичине уулум Исхак спортко, күрөш түрүнө, дзюдого жакшы кызыгат. Бүгүнкү күндө жетишкендиктери Кудайга шүгүр жаман эмес. Мындан кийин дагы ийгиликтерди каалайм. Кудай буйруса ушу пешенесине жазып, Кыргыз Республикасынын желегин желбиреткен бир олимпиада чемпиону болсо деп тилейм. Андан кийинки балам болсо Ариет, бул өзү ошол футбол тармагына жакшы кызыгат экен. Ошол футбол ойноп өзүнүн кичине азыр көптүр футбол тармагына ушу жаш өспүрүмдөр арасында жакшы ойноп келатат бүгүнкү күндө. Эми башында экөөнү тең мен күрөшкө бергем, дзюдого. Анан чоң балам дзюдону жактырган жок. Эми булар азыр илгери биз ошо ата эне эмне айткан болсо ошону эле алып кеткенге аракет кылып ошондой чоңойгон экенбиз. Көрсө азыркы бүгүнкү мезгилдин балдарынын талабы, дүнүйгө болгон көз карашы такыр башкача экен. Бул чоң балам ошо күрөшкө кызыкпастан мен футболго барайын, мен ушул футболду жакшы көрөм, ушул оюмдагы нерсе дегенден ошо макул болуп футболго киргенбиз. Ошондон бери футболдо. Анан кичүү балам өзү ошо дзюдону жакшы көргөн үчүн мен башка спорттун түрлөрүн дагы сунуштап көрдүм. Мүмкүн ойлонуп көрөт дөрсөм десем, өзүнүн тандоосу менен бүгүнкү күндө ошо дзюдо менен машыгып келет. Дзюдого барчумун. 7-8 жаштан баштаганмын. Дзюдого мени атам кызыктырган. Биринчи тренировкага барып, андан сайын кызыгып 3-4 жыл баргам. Андан кийин дзюдодон кийин футболго өтүп кеткем. Футболго кызыкканым үчүн футболго страстьян, любовь көбүрөөк болгон дзюдодон караганда. Ошон үчүн мен футболго өтүп кеткем. Футболдо бул менин биринчи медалим. Буну мен лучший нападающий болгом. Аз пока что бир медалим бар, бирок үстүгө стремиться этеребиз көп медалдарга. Бул мен футболго чейин барган дзюдо медалдарым. Бул менин эң биринчи медалым. Буну 2021 алгам, 3-орун. Бул деле меники. Буну Каракулжан алып келген. Бул Ошто эле Актоопар залында болгон 3 место. Бул өзүнүн закрытый соревнование РМде болгон. Бул мен мектептен английский уроктон боюнча Казакстанда 3 место алып келгем. Бул деле 2023 жылы Коңгурат залында болгон. Негизинен Ариет менен Исхак жөнүндө сөз болуп атат. Бул эки баланы биз дзюдого бергенибиз 2000 канчанчы жылдар болуп калат. 2017 жылы бергенбиз. Ариет менен Исхакты экөөнү чогуу. Ошол 2 жыл 3 жыл барып жүрүштү. Андан кийин Ариет өзүнүн кызыгуусун тандап футболго өтүп кетти. Исхак 5 жашынан бери ошол жерде тренировка кылып жүрөт. Негизи шаар жеринде өзү балдарды эмгек менен тарбиялайлык десек, андай возможность жок. Ошого биз спортко бергенбиз балдарды. Ошол жактан тарбия алышсын. Эртеден кечке мектепте болушат булар убактысын, ошол жакта өткөрүшөт. Анан мектептен чыгып эле тренировка, андан кийин сабак, ушундай убакыттарды бөлүштүрүп бергенбиз. Бир туугандар спортчу болгондо алар бири-бирине дем берип, колдоо көрсөтүп турушат. Мындай биримдик жана тилектештик спортто чоң мааниге ээ.
жүрөк алга өйдө сүрөк аркаңда эл жүрөк кырмыз эл жигиттер жети жер бириккен айымдар батыр эр деңгээли бийикте дүйнөнү дүңгүрөк гүлөнүп бер жүрөк алга өйдө сүрөк аркаңда эл жүрөк перденеден коюлат тең